Өз атасынан кош бойлуу болгон өспүрүм көз жарды, ал ымыркайдан баш тартууда. Оштун Өзгөн районунда өз атасы зортуктап жүргөн 14 жаштагы кыз көз жарды. Учурда эне баланын абалы жакшы. Бул тууралуу Ак Жүрөк кризистик борборунун башчысы Дарика Асылбекова Калыс медиага билдирди. Селке кыз 5 апрелде кесарево ыкмасы менен айына жетпей көз жарды. Ымыркай уул бала, салмагы 2,5 килограммдан айланасында. Дарыгерлер алгачкы текшерүүлөрдөн кийин баланын саламаттыгы жакшы экендигин айтышууда. Бирок ден соолугундагы физикалык, психологиялык мүчүлүштүктөр балким кийин билиниши мүмкүн деп жатышат дейт Асылбекова. Өспүрүм кыз көз жаргандан кийин эле тууган уругу төрөтканага чакырылган. Дарика Асылбекова алар менен сүйлөшүп, эне баланын кийинки тагдыры тууралуу кеп козголгон. Кыз өзү ымыркайды эмизбейм, бакпайм деп таптакыр баш тартууда. Жакындары менен дарыгерлерде 14 жаштагы селки баланы карай албай тургандыгын айтышкан. Азырынча бала төрөт үйүндө калат деп жатышат. Андан кийинки тагдырын тиешелүү кызматтар чечет. Кызды болсо туугандары кайрадан эле биздин кризистик борборго жайгаштырууну суранууда дейт Асылбекова. Эне бала ушул тапта төрөтканада, өз кызын зортуктаган атасы болсо абакта. Анын иши сотто каралууда. Өзгөндө өз атасы 14 жаштагы кызын зортуктап жүргөндүгү ушул жылдын февраль айында белгилүү болгон. Үй бүлө башчысы кылмышты мойнуна алган. Кыздын апасы 6 жыл мурун каза болгон эле. Алгач киши психологиялык жактан оорлоо экендиги айтылган. Бирок экспертиза атанын эс акылы жайында экендигин көрсөткөн. Булак Калыс медиа. Ардактуу YouTube көрөрмандары, сиздерде дагы 14 жаштагы кыздын өз атасынан көз жарышы боюнча сунуш пикирлер болсо комментарий калтырсаңыздар болот.